Салам урматтуу достор, Binance деген эмне? Binance деген бул Дордой базар деген сыяктуу бир мировой базар деп элестетсеңиздер болот. Бул жакка кирип эмне кылабыз десек, бул жактан акча иштеп табабыз. Акча табабыз. Азыркы кылымдын, азыркы учурдун бул жаңы жумушу десек болот. Биз үчүн бирок көпчүлүк адамдар буну көп жылдан бери, 15 жылдан бери, 10 жылдан бери пайдаланып келет. Биз бул Binance'дан эмне кылабыз? Бирөөлөргө акча которобуз жана акчаларды алабыз жана бул жерден акча иштеп табабыз. Анда эмесе мен таштаган видеонун астында ссылка бар. Ушул видеону аягына чейин биринчи көрүп алып, андан кийин ошол ссылканы басып, Play Market'тен Binance приложениясын көчүрүп, регистрация дегенди басып, мен жөнөткөн кодду жазып, же болбосо ушул видеонун астындагы ссылканы басып кирип катталсаңыздар болот. Анда эмесе сиздерге менден бонус. Сөзсүз түрдө ссылканы басып кирип катталыңыздар. Ссылканы басып кирген кезде приложенияны Play Market'тен көчүрөсүздөр, же болбосо регистрация дегенди басасыз. Кыргызстан же Өзбекстан, Казакстан болсо ушул жерден тандайсыз. Андан кийин ылдыйда турат, сары сызыкты басабыз. Бул жерге сиз сөзсүз түрдө адрес почта жазасыз. Ал Gmail болсо абдан жакшы болот. Пароль жазабыз. Бул пароль 8 цифрадан жогору болуш керек. Мисалы, Акчурат дегендин өзү эле 8 цифра турат, 84 дейбиз, Андан кийин дальше басабыз. Бул жерди караңыздар, кол менен жылдырасыздар. Кол менен жылдырып эле бул жерге коюп коесуздар. Сиздердин почтаңыздарга код барды, ошону бул жерге жазабыз. Мынакей менин почтама келди код. Ушул кодду мынакей жазабыз. Копировать этебиз дагы. Бул жакка жазабыз. Эми отправитти басабыз. Эми бул жерди карасаңыздар аябай көпчүлүгүңүздөргө түшүнүксүз, көпчүлүгүңүздөр бул нерсени көрүп жүрөсүздөр дегендей, бирок эмне экен деп таң калып жүргөн чыгарсыздар. Эми бул жерден көптөгөн акчаларды тапсак болот. Мисалы, тааныштырып кете турган болсом, бул жакты караңыздар, сиздин профилиңиз. Аны басабыз. Бул жерден, мынакей, ошол жерди басып, биз верификациядан өтөбүз. Биринчи ушул нерсени аткарыңыздар. Биринчи верификациядан өтөбүз, андан кийин башка функцияларын көрөбүз. Верификациядан өткөндө сөзсүз түрдө загранпаспорт болуш керек. Паспорт загран болуш керек. Мына ылдыйды карасаңыздар, начать деп турат, баштайбыз. Кыргызстан деп тандайбыз бул жерди. Эгер Кыргызстан болсоңуз же Өзбекстан, Казакстан, бул жерге атыбызды, фамилиябызды жазабыз. Тандап коесуздар. Мисалы, мынакей. Эми продолжить. Ылдыйда турат, сары болуп, ошону басабыз. Адрес дейт, Бишкек. Паспортто кандай болсо ошону жазасыздар. Индекс дейт. 720005 Бишкектики. Город Бишкек. Мынакей. Эми караңыздар, бул жерде мен верификациядан өтүп койгондуктан мен аягына чейин чыгара албайм, бирок мына паспорт деп турат, сиздер продолжитти басасыздар. Продолжитти баскандан кийин мына бул жерди басып, мынакей бул жерди басып, паспортуңуздарды даана кылып, загранпаспорттун алдын ба сүрөт турган жерди даана кылып тартып жөнөтөсүздөр. Бул жакта көрүнүп тургандай, жарты кылып тартканга, боз кылып тартканга, окулбай кылып же жарыктын светтин жарыгына, күндүн жарыгына чагылыштырып тартканга болбойт.
Ал эми туура тарткан даана жазуулары, номерлери даана көрүнө тургандай кылып паспортту өзүн тартасыздар да, мындай кылыпчы, мынакей. Биякта стол же болбосо дагы башка нерселер көрүнбөш керек. Андан кийин мына бассаңыздар чыгат. Бул жерде ушул фотоңуздарды мына камера деп туруп эле тарта бересиздер да. Ошентип верификациядан өтсөңүздөр болот. Андан кийин паспортту тарткандан кийин селфи өзүңүздөрдү экранга бетиңиздерди ана кылып, көзүңүздөрдү бир айландырасыздар, асманды кайра жерди карап көздү айландыргандай. Бир аз күлүп, тишиңизди көрсөтүп коесуз, болду. Ошол менен верификациядан өткөндө бир аз күтөсүз, мына жерге келет, жашыл болуп калат, верификациядан өттүң деп. Эгер өтпөй калсаңыз, кайра дагы повторно кылып көрсөңүз болот. Эми караңыз, бул жерди башкага алмаштырабыз. Мынакей, сарын койсок, бул жер башкача болуп калат. Эчтеке деле чыкпайт, мындай болуп. Мына караңыздар. Негизи сиздерде башында ушундай болуп чыгат да. Башында сиздердики ушундай болуп чыгат. А меники болсо андай кылбаймын, себеби мынаны басып коемун. Мынакей башкача болуп калат. Ушундай болуп туруш керек бардыгыбыздыкы. Эми личный кабинет менен тааныштырып кете турган болсом, сиз дагы мына реферальный ссылкаңызды башкаларга таркатсаңыз болот. Жана мынакей рынки дегенге кирели. Рынки дегенге кирип, бул жерге биз акча сатып алсак болот. Спотовый, фьючерс деп турат. Ушул жерде мисалы караңыздар, мисалыга биткоиндун курсу канча экен? 47,252 дейт. 47 деп коелу, аябай төмөн экен, 60га чейин, 50ге чейин чыккан, 57, 55ге чейин чыккан. Кийинкиси сделки деп турат. Мына астыда сделки деп турат. Бул жактан кирип да акча табабыз. Андан кийин фьючерс деп турат. Мына ушул фьючерси жөнүндө мен сиздерге кенен маалымат берем. Мынакей, урматтуу достор, мына фьючерски дегенди басканда ушундай болуп чыгат да. Начать сейчас дегенди басабыз. Мына начать сейчас дегенди бастык. Эми мындай чыгат, сиздер караңыздар. Начать тест деп атат. Тест дегенди басабыз. Эми бул жерди карап турсаңыздар, жакшылап маани берип, ушул 3 сөздүн бирөөсүн тандашыбыз керек да. Мен сиздерге ушул видеонун астына жазып коемун. Шашпастан өзүн белгилеңиздер. Мисалы мындай кыласыздар. Мына WhatsAppка кирсем, биринчиси, экинчинин, үчүнчүсүн тандайт экенбиз. Жакшылап эстеп калыңыздар. Биринчинин биринчисин, экинчинин үчүнчүсүн тандайт экенбиз. Мына биринчинин биринчисин, экинчинин мына үчүнчүсү болгондо ушул болуп калат да. Мына экинчинин үчүнчүсү ушул болуп калат. Биринчинин биринчиси бул болуп калат. Андан кийинки үчүнчүнүн үчүнчүсү экен, төртүнчүнүн биринчиси экен, бешинчинин экинчиси экен, алтынчынын үчүнчүсү экен, андан кийин жетинчинин дагы үчүнчүсү, сегизинчинин үчүнчүсү, тогуздун экинчиси, ондун биринчиси, 11-дин үчүнчүсү жана 12-нин экинчиси экен. Мынакей. Торговать фьючерсами дегенди басабыз. Мына бул жерде все ответы верны деп үстүдө чыкты, көрдүңүздөрбү? Верификациядан өтүш керек, бирок мен аны азыр жөн эле сиздерге көрсөтүп берип атамын. Мына эми ушундай болуп сиздерге чыгып калат. Бизге эң кереги только ушу фьючерси. Биз бул жактан купить деп жана продать деп акча тапсак болот. Мисалы, купить кыла турган болсок, лимит ордер деп мына жерден рыночный ордерди тандайбыз. Мына жерден. Мынакей, рыночный ордер тандайбыз. Андан азыр менде USDT жок, бирок болгон кезде USDT мындай кылганда чыгат, мынакей. Мындай кылганда өчөт. Анан покупать long дейбиз. Мисалы, сизде деген $10
даже бул жерде 1 эле доллар болсо дагы мына жерге 1 доллар менен койсоңуз болот. Мисалы dog деп турат, мынакей dog. Dog'e юздүтүнүн бүгүн мисалы ломко дегенде кандай мына жашыл, кызыл болуп турат. Ломко деген бул уже көтөрүлүп атат дегенди билдирет да. Мындайча айтканда курс көтөрүлүп жатат. Dog'енин курсу көтөрүлүп жатат. Эгерде продать кыла турган болсок, мына кызыл болуп чыкты. Анда курсу түшүп жатат. Мындайча айтканда сатуучулар көп да. А бул жерде алуучулар көп болот. Ошону сиз карайсыз. Мисалы мынтип карайбыз. Ылдыйды басабыз, мына чыкты. Бул жерде карап көрсөк, азыркы кезде курс өйдөткен көбүнчө эмне экен? Сатып алуучулар көбүрөөк экен. Себеби бул жерде мына жогору көздөп кетип атат, мындай болуп. Эгерде минтип ылдый түшүп кетип атса, анда алуучулар көп болот. Ушуну биз анализ кылабыз. Мисалы, мына жерде сатуучулар көп болгон экен. Ылдый түшүптүр да. Ылдый түшүп, кайра жогору чыгыптыр. Мынакей ушундай кылып анализ кылабыз дагы. Эми бул жөнөкөй эле көрсөтүп атам. Мына ылдыйга деле карасаңыздар, бул эми жөн эле мен сиздерге көрсөтүп атам. Негизи терең анализ кылып алып туруп, андан кийин акча таап баштасаңыздар болот. Мына жерде мисалы мынакей көрүнүп турат, көтөрүлүптүр курс. Мына жерде мындай көтөрүлүп, мындай түз барып кайра түшүп, анан кайра көтөрүлүптүр, эми кайра түшөт да. Эгер түшкөн жери мына жерден кирсек, мына жерге чейин түшө турган болсо, ошончолук акча табабыз. Маржага карап, маржа деген жөндө да кенен сиздерге айтып беремин. Бүгүнкүгө мына кошелёкко кирели эми. Кийинкиси мына ылдыйда турат кошелёк. Кошелёкко кирип, эгерде биз акча салсак, мынакей ушул жерде тура турган болот. Андан кийин мынакей мына жерди караңыздар, мына ушул бурчту басабыз, мынакей. Анан мына ылдый түшсөңүздөр, мына безопасность деп турат бул жерде. Ушуга киребиз. Биринчи ушулардын баарын бүтүрөбүз. Эми бул жерден караңыз, мына email подтверждение болгон үчүн жашыл болуп турат да. Сиз болсо мына жерди жана бул жакты жашыл кыласыз. SMS дегенди бассак, мындай күйгүзүп коебуз дагы, мына жерге телефонду жазабыз. Кыргызстан деп тандап туруп, мына Кыргызстан и номер жазасыз, и номериңизди подтвердить этесиз, код барат, жазасыз, болду. Кайра чыкканда ушул жериңиз дагы жашыл болуп жанып калат мына жер.